районунан Напаков району Алтын Яр мектебинде окуймун. Мен Зен олимпиадасына 1-орун алдым. Зен олимпиадасына катышып жатканда кыялдарым болчу 1-орунду, 2-3-орунду алганды, бирок 1-орунга насип болуптур. Ошо жак тураторубузга чоң азырчылык билгим келет. Бизди күндө даярдады. Саламатсыздарбы, мен Оразбеков Сынжан. Мен Зейн олимпиадасына 2-чи жолу катыштым. Мен 3-орунду алдым. Буга чейин дагы көп даярдандык. Биздин куратор Бурзеда болсо керек. Саламатсыздарбы, мен атым Бидрисов Ибрагим. Мен Алтын Яр мектебинде окуйм. Сиз катар оюнубуз Новопокровка айылы. Жана оюнубуз эми 2-чы жолу катышкан. Мен катышып атканда мындай ой тилектер болгон, ошо орундардын бирөөсүнө илешем деген. Ошонун 2-чи орунду насип болуптур. Жана ошондо даярданып, күндө даярданып, 2-чи орунду алдык. Жана биздин кураторубуз Бурзеда Сакиева билдирем, ушу бизди карап даярдап келген. Жана эгерде Бурзеда Сакиева айтпаганда биз мындай орундарды албайт элек. Окуучуларыбыз эң алдыңкы орундарды алган мугалим болом. Мен Зара Кенжебаева Сукеева. Өзүм болсо кыргыз тили жана адабияты мугалими жана ошондой эле Зен боюнча куратор болуп иштеп келатам жана республикада STEM мугалим болуп эмгектенемин. STEM деген эмне? Бул өзүңдүн алган билимиңди турмушта колдонуу да. Илгеркидей азыр кыргыз тилинде зататоочу эмне деген суроо жок. Азыр зататоочту турмушта колдонуу керек да. Мен да окуучуларымды ошого практика жүзүндө үйрөтүп келатам. Ошон үчүн Зен олимпиадасынын өзгөчөлүгү эмнеде? Андагы суроолорду ошо STEM жана физикага багытталып түзүлгөнү да. Ошон үчүн мен балдарды ушуга ылайыктап түзгөн үчүн 2 жылдан бери эң алдыңкы орундарды